Эми берүүбүздүн соңунда дагы бир коомдогу жакшы жашаган жөнүндө кеп салалы деп турабыз. Бизнес чөйрөдө гений тентек деген аталышта Кыргызстанда алгачкы маркетинг тууралуу эне тилде жазылган китеп жарык көрдү. Анын автору өзү да тырмакчага алып айтканда гений тентек сорой кыргыз азаматтарынын бири Толобек Нурдинов. Туркиянын алдыңкы окуу жайларында билим алган, ошол эле Стамбулдагы ири жарнама агенттиктеринин биринде арт-директор кызматын көп жылдар бою аркалап, андагы Audi, Porsche, Hyundai, Coca-Cola, JVC жана Pizza Hut сыяктуу бир катар дүйнөлүк беделдүү брендтер менен иш алып барган. Жогоруда аталган китеп авторунун өзүнүн улустар аралык бизнес чөйрөсүндө топтогон тажрыйбалары менен бөлүшүү менен бирге өз алдынча иш алып барган ишкерлерге бренд болууну жана туура рекламалоону жолдорун майдалап түшүндүрүп берет. Мына дал ушул китептин автору бүгүн бизде конокто. Толобек мырза, кош келдиңиз. Алгач китебиңиздин жарык көрүшү менен куттуктайбыз. Рахмат. Дегенде эле китептин аталышы жөнүндө сурайын деп турам. Чындыгында аябай кулакка да көзгө да бат илинет экен. Бул да болсо сиздин маркетинг сырларын жакшы колдоно билгениңизден кабар берсе керек деп ойлойм. Негизи гений жана тентек булар кимдер? Гений тентек бул адам, продукттар жана өлкө. Бул гений тентек деп атагандын себеби бренд болуш үчүн адам болобу, продукт болобу, өлкө болобу биринчи өзүнүн генийин таанышы керек деп ойлойм. Анан аябай сапаттуу, ошол генийине жараша аябай сапаттуу иш кылып туруп, анан тентек жол менен үнүн угузушу керек элдигечи. Жакшы экен. Мына сиз өзүңүздүн китебиңизди тааныштырып кеткендей, мына китептин үзүндүлөрүн окуй кетсем, Толобек Нурдинов Манап бийдин 13-чү, Ормон хандын 5-муундан небереси, ата бабалары менен сыймыктанып мактанганды жакшы көрөт. Ормон хандын стратегиялык, ал эми Омар Хаямдын тентек ой жүгүртүүсүнө суктанат деген мүнөздөмө берилиптир да, ушул жөнүндө кичине айта кетесизби? Сизде бул жогоруда айтылган тарыхый гений инсандар менен эмне байланыштырат? Мен негизи кыргыз деген бул жерде сен бренд болсоң, мен бренд болсом, кыргыз бренд болот деген бир сөз менен да кириш ачып койдум. Эми кыргыз өлкө бренд болушу үчүн өлкө өзүнүн түбүндөгү өзүнүн тегин билгени туура болот. Себеби биз башка бирөөнү туурап өзүбүздүн ким экенибизден качып эч качан бренд боло албайбыз да. Бренд болуш үчүн өзүбүздүн ким экенибизди кабыл алышыбыз керек. Ошондуктан мен ата тегим менен сыймыктанам. Мына китептин деле автору катары бул жерде Ормон Хаям деп жазып турсуз. Бул деле жөн жерден болбосо керек. Ошол эле Ормон хан менен ошол эле Омар Хаямга аябай сиз көп мындай шилтеме берип аткандайсыз да. Негизи эле ушулар сиздин китебиңиздин мазмунунда, концепциясында, берейин деген билимиңиздин концепциясында кандай орундарды ээлешет ушул эки фигура? Мага кызык болуп атат да. Эми эң биринчиден Толобек Нурдинов деп таанышканда көбүнчө кишилер атымды эстебей калып атышат да. Мен өзүм бренд жөнүндө айтып берип аткандыгым үчүн, бренд болуш үчүн эң биринчи нерсе кишинин эсинде кала турган бир ат, эсинде кала турган логотип же болбосо эсинде кала турган продукттун өзгөчөлүгү болушу керек да. Ошондуктан мен ушундай бир псевдонимди колдонгонду туура көрдүм, элдин эсинде калышы үчүн биринчиден. Экинчиден, Ормон хан аябай стратегиялык ой жүгүртүүсү аябай күчтүү болгондуктан бул ишкерлик үчүн дагы, фирмалар үчүн да стратегиялык маркетинг көз жүгүртүүсү аябай маанилүү. Анан кийин экинчиден тентек болуп, мисалы Ормон Хаям сыяктуу болуп, рамкалардын сыртында ойлонууну билиши керек. Ошондо Ормон Хаям деген бул өзүңүздүн жеке брендиңиз болуп калат, ошондуп түшүнсө болобу? Болот. Макул, маегибизди уланталы. Баарыбызга эле белгилүү, маркетингден бери коюп туруп эле жалпы адистик кыргыз тилиндеги басылмалардын саны өлкөдө чындыгында эле өтө аз кезигет эмеспи? Мына сиздин китебиңиз ошолордун санын толуктады десек болот. Китептин мазмуну жөнүндө расмий түрдө буларды айтып кеткен экенсиз, цитата катары белгилеп кетейин. 12 жылдык тажрыйба, 7 жылдык ниет жана 1,5 жылдык эмгек менен жазылып чыккан ушул китеп экен. Ушул туурасында кичине айтып берсеңиз, бул китепти жазганга сизге эмне түрткү берди жана китептин мазмунуга да кичине токтоло кетсек ушул жерден. Китепти жазганга эмне түрткү берди? Мисалы, азыр биз Кыргызстан катары, өлкө катары 6 миллион турабы, 6 миллион элбиз.
Бул жерде ишкерлердин көбүнчөсү кимге иштейт десек, кайсы базарга иштейт десек, Бишкектин эле базарына 1,5 миллион кишилик базарга иштейт. Ал эми жакында 180 миллион кишилик ЕАЭСке кирдик. Ошол жерде бизге чоң базар ачылды, бирок биз Кыргызстан катары, өлкө катары бренд болуп элдердин ишенимине кире албагандыгыбыз үчүн 180 миллиондук базарга биз кирбей эле 180 миллиондук базар бизге кирген сыяктуу болду да. Бул менин оюмча өлкө үчүн туура эмес, жана өлкөнүн ичинде жашап жүргөн, иш кылып жүргөн ишкерлер үчүн дагы ар бир эле жаран үчүн өлкөнүн бренд болушу аябай маанилүү нерсе да. Себеби өлкөбүз бренд болсо, биз башка өлкөлөргө продукциябызды сатабызбы, чыгармачылыгыбыз менен чыгабызбы, же башкача чек арадан өтүп баратканда деле ал эмес, бренд өлкөнүн жараны болсоң оңоюраак өтөсүң. Эми кебибизде китептин тематикасын тегерегинде улантсак, мисалы үчүн маркетинг бул бизнестин кыймылдаткыч күчү экени белгилүү, бирок мазмунунда сиз маркетинг ыкмаларын жалаң ширкеттерге эле эмес, бирок жеке инсандарга жана жада калса мамлекетке карата колдонсо болот деген экенсиз да. Ошондо адам, өлкө жана продукт кантип брендке айланат? Мына контекстке коюп айта кетсек да, ушул эле биздин экономикабыздын контекстинде, биздин бизнес чөйрөнүн контекстинде ушу адамдан, продукттан жана өлкөнү кантип брендке айландырса болот? Кандайдыр бир мисалдар бардыр, өзүңүздүн тажрыйбаңыздан бар? Биринчиден, өлкө брендке айланышы үчүн өлкөдөн аябай көп брендтер чыгыш керек. Өлкөгө бир логотип жасап коюп, Кыргызстан деген логотип жасап койсок, Кыргызстан брендке айланбайт, мисалычы. Же болбосо Кыргызстанды ар кайсы жерге рекламалаган брендке айланбайт. Ал үчүн Кыргызстандан биринчи бренд адамдар чыгыш керек. Мисалы, дүйнөлүк бренд адамдар, Чыңгыз Айтматов сыяктуу дүйнөгө таанылганчы. Мисалы, Американы ала турган болсок, Американын дүйнөгө таанылган канча адам бар, аябай көп да. Мисалы, актерлорду эле ала турган болсок, Брэд Питт, Анджелина Джоли, же болбосо Марк Цукерберг, Стив Джобс деп санап отурсак, миңдеген адамдар бар бренд. Анан ошол сыяктуу эле миңдеген продукттар бар бренд. Макдональдс, Бургер Кинг, KFC, Facebook, YouTube деп эле кете берет. Шаарлар да өзүнчө бренд. Нью-Йорк, Чикаго, Вашингтон деп. Бул ошол өлкөнүн ар бир жараны үчүн аябай пайдалуу нерсе да. Ошондуктан менин оюмча бир өлкө брендке айланышы үчүн биринчи ошол өлкөдөн бренд жарандар чыгышы керек, бренд эмне экенин түшүнгөн жана гений, тентек жарандар чыгыш керек, дүйнөгө өзүнүн үнүн угускан, өлкөсүнүн үнүн угускан. Анан экинчиден ошондой эле гений жана тентек бренд продукттар чыгыш керек дүйнөгө. Made in Кыргызстан деген нерсе логотип менен эмес, ошондой маңыздуу иштер жазылганда анан кийин брендке айланат да. Бүгүнкү күндө сиздин ушунчалык көп жылдан берки тажрыйбаңызда бизде Кыргызстанда ушундай дареметтүү мекемелер, дареметтүү ишкерлер же брендтер пайда болуп калдыбы, же кандай ушул негизги бүгүнкү күндөгү абалы кыргыз маркетингинин, эгер ушинтип айта алсак? Бренд чыгарыш, мисалы, алып сатканга караганда аябай таштагыраак жол деп айтып атам. Себеби алып сатканда бирөөнөн бир нерсени аласың, бир жака сатасың, оңоюраак иш жүрөт да. Бренд болушу үчүн аябай зор эмгек керек экен. Мисалы, Табылды Эгембердиев байке турабы? Ал киши ошол шорону, мисалы, Жумадил байке менен бирге шорону түзүп, ошол шоро бренд болгонго чейин, жөн эле шорону түзө калганда эле бренд болуп кеткен жок да. Аябай эмгек кылышты турабы, канчалаган жылдар бою. Менин оюмча Кыргызстан азыр бренд болгонго аябай толук потенциалы бар экен Кыргыз мамлекет өлкөсүндөчү. Себеби мен Баткенден Караколго чейин бардык облустарды кыдырып, ишкерлер менен жолугуп, ишкерлерге семинарларды берип жүрдүм бренд боюнчачы. Колубузда дүйнөлүк базарга чыга тургандай гений продукциябыз бар экен, тентек жетишсиз экен да. Бирок убакыт менен менин оюмча Кыргызстан дүйнөгө аябай жакшы брендтерди чыгарат деп ойлойм. Сиз айтмакчы, потенциал жакшы экен, гений көп экен деген, бул деген чыгармачыл потенциал жөнүндө сөз болуп атса керек деп ойлоп атам да. Ал эми тентек дегениңиз, ошол тентектин жетишсиздиги жөнүндө кичине көп кеп салалы да. Ал ошол эле бар сонун идеяларды алдына жылдыруу же болбосо аны өнүктүрүп же маркеттештирүүдө эмне жетишпей атыптыр биздин ишкерлерге негизи? Сиздин ошол кыдырып келдим деп атпайсызбы өлкөнү, ошолордун тажрыйбасынан
мисал кылып айта кетсеңиз. Мисалы мен да өзүм көптөгөн стартаптарды алып чыктым. Себеби мен бир жерде айлыкка иштеп жүрүп эле келе калып эле ишкер болоюн деген оюм бар болчу. Толтура маркетинг жөнүндө китептерди окуп көргөм, кылсам эле уже болду, сонун идея, анан бренд болуп кетет, ишке ашып кетет деп ойлогон болчумун да. Ошол нерсени кылып атканда орто жолдо мен ишкерлик жөнүндө эч нерсе билбейт экенимди түшүндүм да. Бул нерселерди кылып атып көптөгөн ийгиликсиз иштерди жаздым. Ошолорду жазып атканда ишкерлик деген мындай жөнөкөй эле оюнчук эмес экенин түшүндүм да. Ал эми мен өзүм реклама жагынан келгендигим үчүн, бренд жагынан келгендигим үчүн ишкерликти түшүндүм. Ал эми Кыргызстандагы ишкерлерге жетишпей жаткан нерсе өндүрүштү аябай жакшы түшүнүшүп, бирок ошол нерсени бренд деген нерсени түшүнбөй жатышат да. Рекламаны кандай кылыш керек, кандай жолдору бар булардын депчи. Ал эми бул нерсеге жол көрсөтө турган башка дизайнерлер же болбосо башка рекламщиктер, булар аябай творческий кишилер болуп атат да. Көбүнчө бул кишилер ишкерликти түшүнбөй жатат. Ошондуктан ишкер менен дизайнердин ортосунда аябай экөөнү тең түшүнгөн бир киши болбогондуктан жазалган иштер аябай бренд болуп кетип аткан жок да. Ошондуктан мен бул китепте ишкерлер бренд жөнүндө түшүнсүн, анан дизайнерлер ишкерлик жөнүндө түшүнсүн деп жаздым. Ошондо китебиңиздин негизги аудиториясы катары бул ишкерлер деп эсептейсизби, же ушул ишкерликти аркалаган студенттерби, же кимдер үчүн бул китеп? Ишкер. Просто ишкер дегенде менин көз карашым мындай да. Мисалы Пикассо, Сальвадор Дали, булар дагы аябай чоң ишкерлер да. Себеби өзүлөрү жашап аткан убакта чыгармачыл киши болсо дагы өзүнүн жасаган иши менен пайда таап, бай жашаган кишилер да. Стив Джобс мисалы ишкер. Эмне десек, ал өндүрүштү дагы, сатышты дагы аябай жакшы түшүнгөн киши. Тиги чыгармачыл кишилер болсо, чыгармачылдыкты аябай жакшы түшүнгөн, анан кийин сатышты дагы аябай жакшы түшүнгөн кишилер. Ишкер деп ошону ойлойм. Жалгыз эле бул жерде Кыргызстанда түшүнүк бар эмеспи? Ишкер дегенде бир аз өндүрүш, бизнесмен, алып сатыш деген. Ошондо эгер өлкөнү продукт жана адамдар брендке айландыра турган болсо, сиздин өзүңүздүн эле концепцияңызга жараша, ошондо учурда бүгүнкү күндө заманбап кайсыл бир мекендештерибиз же замандаштарыбыз бизди брендке айландырганы дарымети бар деп ойлойсуз? Мен Табылды Эгембердиев байкебизди аябай жакшы көрүп, аябай сыйлап суктанып жүрчүмүн да. Ал киши, анан Эмиль Үмөталиев байке мисалы, же болбосо жаңыча дагы иш алып барып жаткан көп ишкерлерибиз бар. Булар бизге мындай жөн эле алып сата кейде эмес, бул иштин келечеги бар бир нерсени курууну, ишкерликти бир аз башкачараак көз караш менен үйрөтүп жатышат. Менин оюмча бул кишилер улук кишилер, залкар кишилер. Ушундай кишилер бизге аябай жакшы жол көрсөтүп атат деп ойлойм. Эми дагы бир акыркы суроом болсун. Кыргыз бизнеси, кыргыз маркетинги деген түшүнүк барбы негизи адистик чөйрөдө? Кыргызча иш алып барууда кандай өзгөчөлүктөр бар экен? Эми сиздин Туркиядагы алган тажрыйбаңыздан улам сурап атам да, салыштырмалуу түрдө айтып кетсеңиз. Кыргызстанда бизнес алып баруу бул өзгөчө көрүнүш болсо керек деп ойлойм. Же универсалдуу эле кандайдыр бир мыйзамдарга баш ээ экен? Эми адам баласынын ар бир кылган бизнес деген нерсе мамиленин үстүнө курулган нерсе го. Мисалы бир жерге ишке кирем десең деле тааныш билиш деген нерсе бар эмеспи? Бул менин оюмча Кыргызстан үчүн эмес, дүйнөлүк бардык жерде да. Мамиле деген нерсе менен курулат да, бренд деген нерсе. Мамиле болушу үчүн кишилер менен таанышып, сүйлөшүп, көбүрөөк ал-акыбал сурашып туруш керек эмеспи? Себеби бир ишти кылдырам десем дагы, же болбосо бир заказ берем десем, мен тааныган бирөөмө берем да, тааныбаган бирөөгө караганда туурабы? Ошондуктан менин оюмча мамиле менен байланыштуу. Бир фирма бренд болушу үчүн бул аябай чоң коомчулук менен мамилеси болушу керек да. Реклама ошол мамилени түзгөн нерсе. Рахмат. 11 каналында жаңы эле жарык көргөн кыргыз тилиндеги маркетинг сырлары тууралуу китептин автору Нурдин Торебек менен адамды, продукту жана өлкөнү кантип брендке айландырса болот деген маселенин тегерегинде сөз кылдык. Сизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.